Талас облусундагы Бала Саруу ГЭСи кыш мезгилине карабастан учурда электр энергиясын үзгүлтүксүз өндүрүп жатат. Азыркы учурда суу аз болгондуктан 5 кубтук суу менен саатына 2 мегаватт саат электр энергиясын өндүрүүдө. Ал эми жайкы күндөрү суу көбөйгөндө саатына 25 мегаватт саат электр энергиясын өндүрөт. 2025-жылы Бала Саруу ГЭСи 80 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүргөн. Бала Саруу ГЭСи Таластагы алгачкы гидроэлектростанция. Мында кыш күрөөдө иш ыргагы жайлаганы менен электр энергия үзгүлтүксүз өндүрүлүп жатат. Кира суу сактагычынан сууну алабыз. Дал ушул труба провод менен келет дагы. Бала Саруу ГЭСинде 3 генератор жайгашкан. Жалпысынан 50 куб менен келет. Ар бир генератор 10 мегаватттык генераторлар бар. 20 куб суудан талап кылат. 5 мегаватттык генератор бар. Ал болсо 10 куб суудан талап кылат. Жүрүңүздөр ичине кирип көрөйлү. Бул жак диспетчерский. Бул жакта мынакей жаңы мониторлор, заманбап жабдуулар, электр энергиянын канча өндүрүлүп атат, канча суу кетип атат, бул бүт баардыгы ушул жакта көрүнүп турат. Биздин дежурный электр эпкерибиз Чаргынов Эрмек азыр тааныштырып койдум сиздер менен. Коопсуздук үчүн каска кийип аласызбы? Азыркы учурда канча суу кирип атат, кантип көзөмөлдөп атасыз, көрсөтүп берсеңиз болобу? Болот. Азыркы учурда мынакей монитор аркылуу көрүп турабыз. Азыркы учурда 5 куб секундасына чыгып атат биз аркылуу. 2 мегаватт выработка электр энергия эсептен чыгып атат. ГЭС толук түрдө заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Бул электр энергиясын өндүрүүнү кыйла жеңилдетип, көп жумушчу күчүн талап кылбайт. Учурда Керов суу сактагычындагы суунун көлөмү азайгандыгына байланыштуу ГЭС саатына 2 мегаватт электр энергиясын өндүрүүдө. Бияк машинный зал деп коет. Бул жакта 3 генераторубуз жайгашкан. Бүгүнкү күндө 5 мегаватт генераторубуз иштеп атат. 5 куб суу ушул жак менен өтөт. 2 мегаватт электр энергияны өндүрүп атабыз. 2 генераторубуз бүгүнкү күндө резервде турат. Суу көбөйтөрү менен эле экөөнү тең ишке берсек болот. Жүрүңүздөр бул жактан азыркы заманбап жабдуулар ошол жеринен көрөйлү. Өзүңүздөр көрүп аткандай жаңы жабдуулар менен жайгашкан. Булардын артыкчылыгы бүт электрондук система. Бир жеринде бир нарушение болсо бүт таблого чыгып калат. Мониторлор турат бизде. Ошол жака көрүнөт. Эч кандай шум деген жок, вибрация деген жок. Бүт бардыгы 100% иштеп атат. Бизге коюлган 2024-25 жылдары пландар 100% аткарылды. Бала Саруу ГЭСи жалпысынан 19 000 абонентти электр энергиясы менен камсыз кылат. Жайкы мезгилде өндүрүлгөн электр энергиясы Манас жана Айтматов райондорун толук түрдө камсыздай алат. Азыркы күндө 2 генераторубуз резервде турат. Суунун астыгына байланыштуу кыштын күнүнө карабай иштеп атабыз. Бир генераторубуз иштеп атат. Суу көбөйсө, жазкы талаа иштери башталса, суу көбөйө турган болсо 3 генераторубуз тең 25 мегаватт өндүрөбүз деп күтүп атабыз. Бала Саруу ГЭСинде жалпы 17 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинен нөөмөттө 5 кызматкер иш алып барат. Адистердин айтымында мындай чакан ГЭСтер аймактарды туруктуу электр энергиясы менен камсыздоодо жана энергетикалык коопсуздукту чыңдоодо маанилүү роль ойнойт. Кира суу сактагычынан чыккан суу эч кандай пайдасыз эле кетчи, талаа иштерине эле кетчи. Азыркы күндө ошону текке кетирбестен электр энергия өндүрүп калып атабыз. Ушу Бала Саруу ГЭСи кышы менен токтобой эле иштеп келатат. Бул деген Манас районуна бир кошкон салымыбыз, Токтогул ГЭСке кошумча жардамыбыз. Ал эми Бала Саруу ГЭСине кирген суу толук түрдө эч кандай коромжусуз минтип кайра дарыяга кошулат. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Манас району.